Социалдык тармак аркылуу экстремисттик чакырык жасаган шектүү кармалды. Баткендик жаран халифат орнотууга далалат кылган деп айыпталууда. АКШ Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунованы да кара тизмеге киргизди. Муну АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео өз твиттериндеги баракчасына жазды. Эскертсек, кечээ АКШнын каржы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция киргизген болчу. Алабукадагы Бозумчак алтын кенинин кызматкерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Алар учурда токтоп турган ишканада тез арада жумуш жүрүүсүн талап кылышууда. Ошто улуттук адабияттын алыптары эскерилди. Кыргыз коомчулугу улуттук адабияттын гүлдөгөн доорун күтүп жүрүшөт. Келер бекен? Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бизде ошондой эле учурда Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Facebook'тагы баракчасы аркылуу Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик уюмдарга таандык видеолорду, сүрөттөрдү жана Сириядагы согушту жактаган видео тасмаларды таратып жүргөн жаранды Баткенден Кадамжай райондук милициясы кармады. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, шектүү ошондой эле халифат орнотуу тууралуу чакырыктарды жасап жүргөн. Бул иш боюнча жазык кодексинин 315-беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү иши башталды. Ал эми таркатылган маалыматтарга жүргүзүлгөн комплекстүү экспертиза алардын экстремисттик мааниси бар деп тапкан. Ага ылайык Кадамжай милициясы 10 декабрь күнү райондун 3 коргоон айылынын 45 жаштагы тургунун кармаган. Шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Алабукадагы Бозумчак алтын кенинин иштетип жаткан Казакстандык Казминерал Бозумчак ишканасынын эмгек жааматы өндүрүштү жандандырып, ишке кайтууну каалап жатат. Аталган ишкананын жумушчулары мындай талаптары менен Ак үйдүн астына митингге чыгышып, көйгөйүнө көңүл бурдурууга аргасыз болууда. Өнөр жайы энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев акцияга чыккандар менен чыгып жолугуп, ушул дем алыш күндөрү жумушчулар менен жерине кездешерин айтты. Алабука районундагы Бозумчак кенин иштетүүчү ишкана 6 октябрдагы саясий мүнөздөгү курч окуялардан кийин ишин убактылуу токтоткон. Ага жергиликтүү жашоочулардын ичинен чыккан айрым активисттердин аракеттери негиз болгон. Бүгүн Бозумчак кен байытуучу компаниясынын жумушчулары өкмөт үйүнөн нааразычылык акциясына чыгып, 3 айга жакын убакыт бою эмгек маяналарынан куру жалак калып, үй бүлөлөрүн багууда кыйынчылыктарга кабылганын айтышууда. Биздин компаниянын Бозумчакта токтогонуна уже 100 күн болуп баратат, 3 ай. Артыбызда 1000 адам иштесек, канча адам турат. Канча үй бүлө кредитибизди төлөй албай, бала чаканы багыш кыйындады. Мен ойлондум, бул мамлекетибиз, правительствобуз эмне иш кылып атат? Бир элди карайм деген. Анан мен эң көңүлдү бура турган нерсем, ошол Алабукадан 2 депутатыбыз бар. Бул элдин депутат деген жалган сөз окшойт. Сырттагы суукка карабай митингге чыгышкан жумушчулар ишкананын ишин тез арада жандандырып, бут тосуп, элди бөлүп жаргандарга мыйзам чегинде чараларды көрүүнү талап кылышты. Митингчилер ар бир жумушчунун ак эмгеги менен таап жеген нанына ичи тарды кылган күчтөрдөн тажагандыктарын айтышты. Бүгүнкү күндө инвесторлорду чочутуп атабыз. Жалпы жонунан Кыргызстанды ойлонсок, ар бир жаран инвесторлорду. Ушинтип мына Бозумчак токтосун, Штамбирди токтосун, тияк токтосун болуп турса, бир да инвестор келбейт, бюджетибиз да толбойт и кыйналат, жумушсуздук көбөйөт. Ошол 2 айыл өкмөттөн Алабукадан биригип 57% жумушчулар иштейт экен. Калганы бардыгы ошо 97% кыргызстандык. Эмне кантип биз Кыргызстанды сен көлдөнсүн, сен чүйдөнсүн, сен Баткенденсин деп туруп бөлүшүбүз керек. Бул эң жеткен акылсыздык. Аларга чара көрүш керек. Эске салсак, ноябрь айынын башында президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Бозумчак кен байытуучу ишканада жергиликтүү эл менен жолугушуу өткөргөн. Анда айтылган талаптар атайын комиссия тарабынан текшериле тургандыгы, ал эми компания токтобостон иштеш үчүн тескерисинче жардам көрсөтүү зарылдыгын белгилеген. Ошол иштетпей аткан элди барып, эл менен сүйлөшүп, мындай жакындан сүйлөшүп, аларды макул кылдым.
ошол келип иштеп аткан, мурда иштеп аткан ишканаларга тоскоол болбогула, мындан ары дагы иштесин деп. Мурун берилип калган лицензия иштеп атат, ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат. Аларды токтотуп койгондон мамлекет дагы, биз дагы, алар дагы, анан эл дагы пайда көрбөйт да. Бозумчак кени боюнча Кылыч Шанаев деген мырза бир 5-6 баланы, 10 чакты баланы уюштуруп алып барып иштетпейсиңер деп ушундай бут тозуп атат экен. Ал баланы дагы мен мындай социалдык түйүндөрдөн жакшы тааныйм. Ошондуктан мен ошол жигитке да кайрылып кетемин. Антип бут тозууңузду токтотуңуз. Ал бут тозууңуз жеке мага эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанга, ошол аймактын элдерине болот да. Өзлөрүнө кылган болот. Андан көрө ошол тоо кен тармактары жанданып иштеш керек. Бүгүн нааразычылык билдирип чыккан жумушчулар өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков менен жолугушууну талап кылышты. Бирок алар менен тиешелүү тармактын жетекчилиги чыгып сүйлөшүп, Бозумчак ишканасы жаңы жылга чейин иштей турганын убада кылды. Кааласаңар жаңы жылды барып чогуу тозолук. Мен да ошокто силер менен болуп берейин. Эч кандай маселе жок. Комбинат иштерине мен көзүм жетет. Жаңы жылга чейин мына Тулекеев айтып атат, эгерде азыр чечип берсең, жаңы жылга чейин мы запустимся в течение 2 недель деп атат. Айына бюджетке 1 миллион 600 000 доллар бюджет түшпөйт атат бюджетке. Ай сайын. Бул абдан көп. Бүгүнкү күндө пенсия, пособияга, айлык майынага акча бүгүн тартыштык болуп атканда, бул деген ойлойм бул да абдан чоң кылмыш. Белгилей кетсек, бир гана Казминералс Бозумчак эмес, жүздөгөн кыргызстандыктар эмгектенген бул тармактагы көпчүлүк ири ишканалар иши токтоп турат. Алар октябрдын башында жергиликтүү тургундар жана ээн баш басып алуучулардын талаптооусунан кийин ишин токтотушкан. Айгерим Акешева, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы төрагасы Бакир Таиров мыйзамсыз акча алган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматта айтылгандай, мекемеге караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматы Таиров иштеп жаткан учурда мамлекеттик органдардын биринин жетекчисинен ири суммада акча каражатын алганын аныктаган. Маалыматта Таиров ири сумманы берүүгө мекеме жетекчисин 2020 жылдын октябрь айында өткөн жогорку кеңештин шайлоосунун алдында партиялардын бирин каржылоо деген шылтоо менен мажбурлаганы белгиленген. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Бакир Таировдун башка ишкерчилик чарбаларынан да ушундай жол менен акча алган учурлары боюнча тиешелүү ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бакир Таиров финансы полициясында 2018 жылдын 29 апрелинен 2020 жылдын октябрдын ортосуна чейин иштеген. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинен мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайы Улкан Тургунованы да Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун Твиттердеги баракчасында билдирди. Бүгүн мен Кыргызстандын мурдагы атка минери Райымбек Матраимов менен анын жубайын коррупциялык аракеттери үчүн Магнитский тизмесине киргиздим. Биз биргеликте коррупцияга каршы турабыз жана глобалдык деңгээлде адам укуктарынын бузулушун токтотуу үчүн жоопкерчиликти күчөтөбүз деп жазган билдирүүсүндө. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандын элчилиги да бул кара тизме тууралуу мамлекеттик катчы Майк Помпеонун билдирүүсүн таратты. Анда дүйнө жүзүндөгү коррупцияга жана адам укуктарын бузууга катышкандарга каршы глобалдык Магнитский актысынын алкагында киргизилген санкциялардын максаты тууралуу айтылды. АКШ Улуу Британия менен биргеликте акыркы 48 сааттын ичинде эле коррупция жана адам укуктарын одоно бузууга тиешеси бар 37 субъектини аныктады. Кыргызстандын президентин шайлоого катышарын билдирген Кубан Чороев Борбордук шайлоо комиссиясынын 30 000 кол тамгасын жаратпоо тууралуу чечимин жокко чыгарууну талап кылууда. Ал БШКнын бул чечимине каршы Бишкектеги административдик сотко кайрылды. Чороевдун айтымында арыз 10 декабрга берилген, алгачкы сот жараяны 12 декабрда өтөт. БШКнын кол тамгаларды текшерген жумушчу тобу 7 декабрдагы отурумунда президенттик шайлоого катышы тууралуу ниетин билдирген экономист Кубан Чороев тапшырган кол тамгаларды жараксыз деп тапкан. Боршайкомдун жумушчу тобу текшерүү учурунда Кубан Чороев үчүн кол тамгалар барактарды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп чогултула баштаганын жана муну менен эреже бузулган деп билдирген. БШК дагы бир талапкер Кубаныч Токтосуновдун чогулткан кол тамгаларын жараксыз деп тапкан. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген.
Карасу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылында орун алган 6 сотық жер тилкесинин чоо жайы бир канча жылдан бери чечилбей келет. Маалыматка караганда бир эле жер тилкесине 2 жарандын мамлекет тарабынан берилген токтому бар. Ал эми ал аймакта бир канча жылдан бери жашап келген жер тилкелеринин ээлери тиешелүү талаптарга кайрылып, бирок жыйынтыкка жетпей келишүүдө. Ушул тууралуу карап койсоңуздар, бизге окшогон кембагал ушинтип жүргөндөргө кичине мыйзам түрүндө карап койсо деген өтүнүчүм бар да. Рахимахан Топчубаева жеке өзүнүн наамына жазылган жер тилкесине ээ боло албай жатат. Анткени анын өзүнө тиешелүү деп жүргөн жери бейтааныш болгон Дилшотбек Арабаев аттуу жаран тарабынан талашка түштү. Айтымында бул убакка чейин тиешелүү адистерге кайрылып, бир нече жолу соттук процесс өткөрүлгөн. Бирок анын жыйынтыгы арыздануучулардын тарабына чечилбей келүүдө. Ушул жылдын 19 ноябрь күнү соттук отурумда Арабаевдер жеңип чыгып, учурда үйдү бошотуп коюуну талап кылып жатышыптыр. Жаңы турмуш кылып бары айыл өкмөттөр, көз регистрлер, архитекторлор полун өздөрү өлчөп берди, өздөрү келип өлчөп беришкен. Ошол балдар деле бар. Бардыгы дайын. Ана мен 2015 жылдан бери кайсыл жактан пайда болду? Ким деген Дилшат Арапбаев, Дилшат Гүлшекира Арапбаева дегендер, аларды мен тааныбайт экенмин. Кеч ошол чакырганда тааныдык. Аширов деген эмеси бар экен, ал жерге сотко чакырган жок мени. Чакырбастан мен жок, ошол тарапка чечим чыгарып койгон. Арыздануучулардын берген маалыматына караганда, бул убакка чейин мамлекет тарабынан берилген жер тилкесинин токтом кагазы Арабаевтердин да колунда бар экени маалым болгон. Бирок аларга токтом кандай жол менен берилгени белгисиз бойдон калууда. Учурда бул маселени териштирүү үчүн тиешелүү кызматтагылар иш алып барууда дешет. Үй сиздики экен. Мана мен текшердим. Baştan, fundamentten başlap teşirabız da bunu dep tergөөчү ошентти. Göz ekstri boyunca ponnu bu tamam bolup turат азыр. Göz ekstri bu tamam, архитектура bu кустаман, айыл өкмөт bu кустаман. Толку сот шуларга чечишет да, мана көрдүлөр, өзүлөр көргөздү мана. Талашта турган жер тилкеси боюнча тиешелүү адистерге уюлдук телефон аркылуу кабарлашып көрдүк. Бирок тергөө иши толук аягына чыкпагандыгына байланыштуу маалымат бере албастыгын айтып тим болушту. Жок, официально бере албайбыз азырынча. Тергөөнүн жыйынтыгы менен беребиз. Өздөрүнөн сурайсыңар да, жол жайынчы. Биз айтып атамыз, мыйзамды сакташка туура келип атат бизге. Бир топ жылдан бери такталбай жаткан жер маселеси боюнча Карасу районундагы мамлекеттик каттоо башкармалыгына кайрылдык. Тиешелүү адистердин айтымында Рахимахан Топчубаевага тиешелүү болгон жер тилкеси мыйзамдуу түрдө берилгенин айтышты. Жашап жаткан жерди закондуу түрдө алышкан. Бардыгы так. Барган жеринен биз маалымат алдык, бардык, көрдүк, бардыгы туура. Биздин эме айып жок ал жерде. Ол жерде ошо доверенность берген адамдан эме болуп атат да. Ошибка болуп атат. Рахимахан эже мен экөө тең бир эле токтом, бир эле жер болуп атат. Мамлекет тарабынан Рахимахан Топчубаевага берилген 6 сотук жер тилкеси боюнча учурда тергөө иштери уланууда. Мындан улам жер тилкеси кимдин наамына өткөрүлүп берилери азырынча белгисиз. Ал эми арыздануучулар бул маселени мыйзамдуу түрдө чечип берүүнү жогорку бийликтегилерден суранып келишет. Нурзада Сыдыкова, Адлет Тышанбаев, Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Чүй облусунун Аламөдөн районунун Байтек айылындагы Кут билим мектеп-интернатында балдардын ууланышына байланыштуу мекеменин 4 жооптуу кызматкерине айып пул салынды. Аламөдөн райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана жугуштуу ооруларды алдын алуу мамлекеттик борборунун санитардык гигиеналык изилдөөсүндө бир катар санитардык эрежелерди бузуу фактылары аныкталган. Ага ылайык мектеп директоруна 23 000 сом, азык-түлүк алуучу чарба кызматкерине 7500 сом, медициналык кызматкерге 7500 сом, башкы ашпозчуга 7500 сом айып пул салынды. Аталган мектептен 23 окуучусу 9 декабрга караган түнү тамакка ууланып, номер 3 балдар ооруканасына жеткирилген. Кийин тамактан жалпы 25 адам ууланганы, анын 24 окуучулар, бирөө чоң киши экени аныкталган. Алардан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев алып, абалын көргөн. Бейшаналиевдин айтымында балдардын 6 реанимацияга түшкөн. Учурда алардын саламаттыгы канааттандырарлык деп бааланууда. Жабырлануучулар үйлөрүнө чыгарылган.
2020 жылы коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө Кыргызстандын саламаттык сактоо мекемелеринин ишинде 693 мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Анда айтылгандай, бул боюнча 369 прокурордук реакция жасоо актысы түзүлгөн. 314 кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылып, мамлекеттин бюджетине 8 миллион 331 миң сом кайтарылган. 34 иштен материалдары кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилип, сотко чейинки териштирүү башталган. Ушул эле маселе башкы прокуратурага караштуу коррупцияга каршы туруу боюнча координациялык кеңештин 10 декабрындагы жыйынында каралды. Анда 2020 жылдын 10 айында Кыргызстандын укук коргоо органдарында кызматтык жана коррупциялык иштерге байланыштуу 2262 кылмыш иши боюнча сотко чейинки териштирүү иши ачылып, анын 319-у сотко жөнөтүлгөнү кабарланган. Жалал Абад облусунда 33 жаңы учур катталды. Анын 11-и тастыкталган, ал эми 22-си пневмонияга кабылгандар. 11 декабрга карата коронавирустан облуста бир бейтап каза болду. Ал эми ооруканаларда 150дөн ашуун бейтап дарыланууда. Бул статистикалык көрсөткүч мурункуга салыштырмалуу басаңдаганын байкатат. Ага байланыштуу киргизилген бир топ чектөөлөр алынды. Алардын катарында маданий мекемелердин иштөөсүнө уруксат берилди. Жалал Абад облусунда өткөн жумага салыштырмалуу оор азай баштады. Акыркы учурларда күндүзгү стационарга кайрылгандардын саны кыскаргандыгына байланыштуу калаадагы жалгыз иштеп жаткан стационар убактылуу жабылды. Бүгүнкү күндө биздин ошол жарандардын аз катталышына байланыштуу биз ошо стационарда баягы эмелерде ошо райондун шаардын штабтын чечими менен жаап атабыз. Кечеги эртемеки маалымат 19 эле, бүгүн кечеги штабтын кечки менен 11 чейин күндүзгү стационар толук бүгүн кыскартылат. Бүгүн штабтын чечимдери келсе, ошондо бизде Жалал Абад областы боюнча күндүзгү 11 гана күндүзгү стационар калат да. Ал эми Жалал Абад шаардык штабынын чечими менен буга чейин киргизилген бир нече чектөөлөр алынды. Маданий мекемелердин, аны менен катар тойканалардын иштөөсүнө да уруксат берилди. Бирок санитардык талаптарды так аткарып, орундуктардын санын кыскартуу талабы коюлган. Ушул оору басаңдаганына байланыштуу элдерден да көп ушул суроо талап болуп аткан тойканалардын ишмердүүлүгү боюнча. Ошол тойканалардын ишмердүүлүгүнө дагы уруксат берилди, бирок санитардык нормаларды сактоо менен жана мисалы үчүн 400 адамдык тойкана боло турган болсо 200 адамды кабыл ала алат. 300 адамдык болсо ошол тең жарымын 150-син. Ошондой нормаларды сактоо менен уруксат берилди. Андан сырткары коомдук маданий иш-чараларга театрлардын, кинотеатрлардын иштөөсүнө дагы азырынча уруксат берилди. COVID-19 кабылгандар облустун бардык райондорунда жана шаарларында басаңдаганы байкалат. Алсак Базар Коргон районунда бир күндүзгү стационар иштеп жатат. Мында азыр 25 бейтап күнүнө медициналык жардам алууда. Ал эми аймактык ооруканада учурда илдетке кабылган 19 бейтап дарыланууда. Чыккандар көбүрөөк болуп, жаткандар азыраак болуп атат, кабыл алынгандар. Бирок биз даярбыз. Күндүзгү стационардагы даяр жерлерибиз бар. Азыр учурда бир эле жерде борборубузда Базар Коргондо иштеп жатат. Мындан сырткары Кеңеш айыл өкмөтүндө 30 орундук даярдаганбыз, Арслан Баба айыл өкмөтүндө 20 орундук даярдаганбыз. Эгерде абал курчуп кетсе, ошол жерде дагы кабыл алууга даярбыз. Бүгүн Жалал Абад облусунда 33 жаңы учур аныкталды. Анын 11-и тастыкталган. Ал эми 22-си пневмонияга кабылгандар. 11 декабрга карата коронавирустан областта бир бейтап каза болду. Ал эми ооруканаларда 150дөн ашуун бейтап дарыланууда. Алардын 50-синин абалы оор. Өтө оор абалда бейтаптар жок. Мындан тышкары 150дөй бейтап амбулатордук дарыланууда. Жалал Абад шаарында Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин көчмө жыйыны өттү. Ага Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов, шаардык мэриянын аппарат жетекчиси Эрнест Зиядинов, район шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, эл аралык уюмдар жана активисттер катышты. Көчмө жыйында милициянын эл менен иштешүүсү, бул жааттагы көйгөйлөр талкууланды. Андан тышкары радикалдык кагылышуулар, эркиндик көйгөйлөрү, укук бузуулар жана кылмыштарды болтурбоо маселелери каралды. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелерди чечүү багытында биргелешип аракеттенүү үчүн резолюция кабыл алынды.
Кыргыз-казак шекарасындагы 3 өткөрүү пунктунда коңшу өлкөгө багытталган 207 фура кезек күтүп турат. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Саат 14:00 алынган маалымат боюнча Ак Тилек бекетинде 145, Кең Булуңда 33, Чалдабарда 29 жүк ташыган унаа бар. Кыргызстан тараптан жүк ташуучулар үчүн эч кандай чектөө жок. Чегарачылар тыюу салынган жүктөрдүн бар жогун текшерип, машиналарды эч тоскоолдуксуз өткөрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Ушул тапта Кыргыз-казак чегарасында абал туруктуу деп бааланууда. Көрсөтүүнү чет элдик кабарлар менен улантабыз. АКШ Рамзан Кадыровдун жакындарына санкция салды. Буга эмне түрткү болду, алдыда айтып беребиз. Бул арада Казакстан Сенаты чиновниктерге чет өлкөдө эсеп ачууга тыюу салды. Канадалык 7 жаштагы кыз 80 кг салмактагы штанганы көтөрүп, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. АКШ бийлиги Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун демилгеси менен түзүлгөн Ахмат Кадыров атындагы фондго жана Кадыровго тиешеси бар ишкана мекемелерге айланасында жүргөн адамдарга санкция киргизди. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлиги расмий сайтына жарыялады. АКШ санкция жарыялоонун негизги себеби катары адам укуктарынын бузулушу деп түшүндүргөн. Ал эми Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров Кошмо Штаттардын бул аракетин туура эмес деп баалаган билдирүүсүн Telegram каналына жазды. Орусиялык маалымат каражаттары Рамзан Кадыров АКШнын кара тизмесине 2017-жылы эле киргенин жазууда. Кошумчалай кетсек, АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Улкан Тургунованы да Магнитский тизмесине киргизген. Ал эми Казакстан Сенаты мамлекеттик кызматкерлерге, парламент депутаттарына жана сотторго чет өлкөлүк банктарда эсеп ачууга, акча жана баалуу буюмдарды сактоого тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктар кызматы жазды. Ошол эле маалда бул тыюу алардын жубайларына, балдарына тиешелүү эмес. Сенатор Андрей Лукин бул Казакстан үчүн коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнүн жаңы инструменти экенин, буга байланыштуу биринчи тажрыйба топтоп, андан соң гана мыйзамга чиновниктердин үй-бүлө мүчөлөрүн кошуу зарылдыгын айтты. Былтыр Британ журналисттери Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин тун кызы Дарига Назарбаева менен анын улуу баласы Нурали Алиевдин офшордо катталган компаниялары Лондондун кымбат райондорундагы үйлөргө ээлик кыларын аныктап чыгышкан. Британиялык экспресс басылмасы АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн түндүк Кытай деңизине кирип, аны кытайлык кемелердин машыгуу учурундагы аткылоосунан кийин эки державанын ортосундагы согуш оту тутанып кетүү кооптулугу бар экендигин жазды. Басылма Пекиндин эскертүүсү бул сапар коңшу турган башка өлкөлөрдүкү менен үндөшкөндүгүн да билдирди. АКШ Кытайдын деңиздеги кызыкчылыгын толугу менен четке каккандыктан, алар дайыма аскер кемелерин аталган деңизге кемечилик эркиндигине кайгуулга жөнөтүп турары кабарланган. Америкалык Майкон Айленд жана Саммерсет десанттык сундоолору сууга кирери менен Кытайдын аскер деңиз күчтөрү согуштук атуулар куштугун машыгууну баштаган. Алыска деп мелженген кадимки согуштук куралдар колдонулган. Анын пландалбай жасалгандыгы айтылууда. Операцияга Кытайдын аскер деңиз күчтөрүнүн 056А тибиндеги Энши, Юншоу жана Гуанюан деп аталган бардык корветтери катышкан. Канадалык 7 жаштагы Рори Ван Ульт 80 кг салмактагы штанганы көтөрдү. Бул тууралуу Daily Mail маалымат булагына таянып, Air Sport жазып чыкты. Оттава шаарында жашаган темир билек кыз мектепте окуп, гимнастика менен оор атлетика менен машыгат. Ал жакында эле АКШда 30 кг салмактагылар арасында мелдешке катышып, жеңип алган. 13 жаштагы кыздар менен атаандашкан Рори эң жаш спортчу болгон. Орусиянын Борбордук аткаруу комитети партиясынын төрагасы Геннадий Зюганов жаңы жылга карата коронавирус аталышындагы анекдоттор жыйнагын даярдайт. РИА Новостиге берген маалыматына караганда, төрага жаңы жылдык майрамды үй ичинде чакан концерт уюштуруп, үй-бүлөсү менен тосууну пландаштырууда. Мен жаңы жылды үй-бүлөм менен тосом, досторумду, саналаштарымды куттуктайм. Неберелерим үй ичинде концерт даярдап коюшат, дейт Зюганов. Ошондой эле анекдоттордун жаңы топтомун даярдап жатканын, ал коронавирус деп аталарын кошумчалады. Анын айтымында, жаңы жыл үй-бүлө менен тосулуучу мыкты майрам болуп саналат. Геннадий Зюганов Орусиянын Борбордук аткаруу комитети партиясын 1993 жылдан бери жетектейт.
Улуттук адабияттын өнүгүү доору Союз мезгилинде гүлдөп өнүккөнү, бирок учурда жаштарды китеп окууга тартуу маселеси көйгөй жаратып келгени маалым. Бул тууралуу бүгүн 12 декабрь Улуттук адабият күнүнө карата улуттук маданияттын эң биринчи аспабы китеп аталышындагы иш-чарада айтылды. Көргөзмө маданияттын, искусствонун жана билим чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен катар жаштардын катышуусунда уюштурулган. Мында адабияттын өнүгүүсүнө салымын кошкон залкар жазуучуларды, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары эскерилди. Аны менен катар элдин китеп окуу маданиятын жакшыртуу, улуттук адабиятты жайылтуу маселелери каралган. Адабият бул улутту улут катары сактап, элдин жан дүйнөсүн жаңыртуу менен катар ата-баба табериген муундан муунга жалгап турган руханий гүл азык болуп саналат. Дал ушул адабиятыбызга арналган күнү өлкөдө ар кандай улуттук баалуулуктарды баалоого чакырган иш-чаралар болуп келет. Эске салсак, 12 декабрда кара сөздүн чебери Чыңгыз Айтматов төрөлгөн болсо, кыргыз поэзиясынын алпы Алыкул Осмонов дүйнө салган. Мындан улам 2011 жылдан бери бул күн улуттук адабият күнү деп белгиленип келет. Алыкул Осмонов деген негизи Кыргыздан жаралган, бул бир келип бир кетчү бир инсан болгон да. Мунун чыгармалары вообще бул ыр түрүндө жазган баарын тең. Ыр түрүндө өзүнүн ички сезимин, мекенге болгон сүйүүсүн, жана башка айлана терегиндеги өзүнүн жүрөгүнөн чыккан сүйүүсүн бул ыр түрүндө арнап, ыр түрүндө жазган. Ал эми Чыңгыз Айтматов бул деген кара сөз түрүндө берген да баарын. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен биз бардык дүйнөгө таанылдык да. Чыңгыз Айтматов бул кыргыз элин дүйнөгө таанытты. Бул деген жанагы ар түр көркөм фильмдери Чыңгыз Айтматовдун. Негизинен биз ушу күнгө чейин Чыңгыз Айтматовдун кинолорун жашап келдик да. Чыңгыз Айтматовдун бардык маданиятына да, адабиятына дагы салган орду чоң десек болот, жасаган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Нурньюз маалымат программасын көрдүңүздөр, ал үчүн сиздерге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыздар. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.